Бүгін 9 май Улуу Ата Мекендик согуштун жеңишинин 80 жылдык мааракеси белгиленүүдө. Жалал Абад шаарында атайын улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесине арналган өлбөс полк жөө жүрүш уюштурулууда. Азыр жалпы шаар тургундары жана облустан келген тургундар Жалал Абад шаарында эркиндик аянтынан баштап жеңиш паркына чейин жөө жүрүш менен басышууда. Bundan тура 80 жыл мурун 9 майда дүйнө тарыхында эң масштабтуу, эң каардуу согуш аягына чыгып, аталарыбыз бизге улуу жеңиш майрамын тартуу кылган. Албетте, бул жеңиш оңой менен эле келген жок. Биздин 100 миңдеген мекендештерибиз кан майданды кечип, алардын көпчүлүгү согуш талаасында жан беришсе, дагы бир тобу өмүрүнүн акырына чейин ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген абалда жашоо кечирүүгө аргасыз болгон. Тилекке каршы 2 жылдан бери жеңиш майрамын Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерсиз майрамдап жатабыз. Албетте, бул биз үчүн абдан өкүнүчтүү. Биз ардагерлерибиздин эртиктерин, каармандыктарын эч качан унутпайбыз. Мындай согуш эч качан кайталанбасын. Жерге бизде тынчтык, эли бизде бейпил жашоо каалайм. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Бул жеңиш күн майрам. Şatlangan Cengiş günü, cengiş günü, cengiş günü